Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Араб чөлкөмүндө бир окуя орун алат. Бул эл оозунда айтылып, аябай белгилүү бир хикаяга айланат. Тагыраагы болгон окуя. Бахадыр шахтын заманында Нанутуй деген бир аалым өткөн. Ал аябай белгилүү болуп, ошол өз заманында атак даңкка жеткен мыкты аалым болгон. Ал жашоосун илимге арнаган, илим алып, илим берген, тагыраагы шакирттерин көп чыгарган мыкты инсан эле, мыкты данышман эле деп жазат. Бир күнү мына ошол чөлкөмдүн акими, тагыраагы Мераб шаарынын акими ошол аалымды кубантуу максатында белек бекчек алып жолго чыгат. Ал кандай белек десеңиз, бир баштык алтын, бир баштык күмүш кылып. Жолдо баратып жанагы аким жан жөөкөллөрүнө карап, бул хазыратка, тагыраагы бул аалымга менден өткөн бир баалуу белек берген инсан болбосо керек деп суроо узатат. Анан жан жөөкөллөрү дагы ошол кожоюнун тарабын алып, албетте, бул чөлкөмдө сизден өткөн бай жок болсо, кантип анан ага баалуу белек беришсин дейт жанагы аким. Анда эмесе ошол аалымдын кубанганын көрүп, сүйүнгөнүн көрүп, биз дагы бир рахат алып келели. Анда эмесе жолго чыктык деп жолго аттанышат. Арадан убакыт өтүп, жанагы башчы жан жөөкөлөрү менен медресеге кирип келишет. Келсе жанагы аалым чачын алдырып олтурган экен. Жанагы падыша «Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату» деп катуу үнү менен кирип келет. Жанагы аалым башын да көтөрбөйт, «Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату» деп коет. Жанагы башчы өзүнүн аброю, өзүнүн даражасы бийик экенин билип, мен ушунчалык аалымдын жанында келип олтурсам, тагыраагы мен келип олтурсам, бул башын да көтөрүп койгон жок. Анда жанагы башчы ошол жерде өзүн ыңгайсыз калып, мен сизге белек алып келдим эле, хазыратым, деп кыйык мааниде айтат. Жанагы аалым башын да көтөрбөй, мен сиздин белегиңизге муктаж эмесмин, таксырым, деп коет. Эгерде сиздин муктаждыгыңыз болбосо жөн эле алып кое бериңиз. Кимге берсеңиз өзүңүз билесиз. Биз дагы сооп алгыбыз келет, деп жанагы падыша айтат. Анан жанагы аалым, мен Кудайга шүгүр Дербант медресесинен 7,5 рупия аламын. Кудайга шүгүр бул жашоомо жетет. Бала бакырама кенен кесири 1 айлык тамагым. Эгерде 8 рупия алып кала турган болсом, ошол жарым рупийди эмне кылам деп мен түнү менен уктабай чыгам. Анан сиздин 2 баштык, тагыраагы 1 баштык алтын, 1 баштык күмүшүңүздү алып алып, мен өмүр бою уктабай чыгайынбы деп айтат. Анан жанагы аким ызаланып, өзүнүн ою келет. Өзүнө керек болбосо менин колумдан алып шакирттерине берип койсо болбойбу деген ою менен аны карап калат. Анан жанагы аалым Олиязат, эгерде сен шакирттериме бергиң келсе, анда өзүң бер. Мен бул баштык алтындарыңды ала албаймын деп айтат. Анан аким ушунчалык ызаланып, мен ушунчалык чоң башым менен келип олтурсам, бул мына ушундай мага мамиле кылды деген ойдо, мына ушундай максатта короодон чыгып, жанагы алтын күмүштү ошол аалымдын кепичинин үстүнө төктүрүп коет. Тагыраагы ошол кепичи көрүнбөй калат. Анан аалым чачын алдырып сыртка чыкса, кепичи жок. Кепичини издеп ары чуркайт, бери чуркайт. Жанагы кепичинин ордунда төгүлүп турган алтын күмүшкө көз да чаптырып койбойт, карап да койбойт. Анан шакирттери дагы издей баштайт кепичин. Анан бир шакирти ошол алтын күмүштүн арасын ачып караса, тиги аалымдын кепичи алтындын астында калыптыр. Анан алып барып абалды түшүндүрөт. Анан шакирттери ушунча алтын күмүш төгүлүп мечиттин алдында жатса, биздин устазыбыз бир да карап койгон жок деп таң калышат. Ошол талап илимдердин арасынан тагыраагы Мионжи деген бир шакирти устазынан сурайт. Устазым, мына мечиттин алдында ушунча алтын, тагыраагы 2 баштык алтын төгүлүп турса, сиз бир да карап койбодуңуз. Бул эмне себептен? Кандайча деп бир сабак алуу максатында сурайт. Кийин жанагы Касым аалым мына ушинтип жооп берет. Адамдар байлыктын арасынан ушунчалык катуу чуркап, башы менен кирип кеткендиктен алардын кепиштери айрылып калат.
А мен Аллах деп, диним деп, илим деп, силерге окшогон шакирттерди чыгарам деп, мына ушинтип жүрсөм, мына ошол адамдар чуркап жүргөн байлык менин кепичиме келип сажда кылды деп мына ошол жерде шакирттерин кубанткан экен. Көрдүңүзбү тууганым? Эгерде жашооңузду илимге арнасаңыз, же болбосо дин менен жашасаңыз, Аллахтын айтканын аткарсаңыз, алымдар менен бирге болуп илим алсаңыз, илим берсеңиз, Аллах Таала сиздин артыңыздан байлыкты чуркатып коет. Жанагы алым айткандай, адамдар байлыктын аркасынан ушунчалык кирип кеткен, жада калса, бутундагы кепичинин дагы айрылып калганын сезбей калышат. Анткени ошол байлыкка жетсем экен деп. А биз билебиз, бул жашоодо дагы алымдарыбыз, устаздарыбыз эч жерде бизнеси жок болсо дагы Аллах Таала аларга ырыскыны кенен берген. Тагыраагы алар жашоого максатын башкача койгон. Алардын максаты эң алгач дин, андан кийин байлык. Ошол үчүн Аллах Таала байлыкты берип койгон. Эч бир жерде иштебесе дагы алардын тиричилиги өтүп атат. Анткени алардын эң биринчи максаты дин болду. Дин болгондон кийин тагыраагы дин кимдики? Аллахтыкы. Байлык кимдики? Аллах Аллахтыкы. Кайсыл бири жакшыраак? Хадистерге же болбосо алымдардын, халифалардын сөзүнө таянып туруп айта турган болсок, бул дүнүйө каргышталган, туурабы? Бирок инсан үчүн керек нерсе. Эгерде ошол байлыкты дагы берүүчү Аллах болсо, ден соолукту берүүчү дагы Аллах болсо, анда Аллахтын динине кызмат кылбай, тагыраагы Аллахтын жолунда жүрбөсөң, анда ошол байлыктарды сага береби? Берсе дагы берекесиз кылып берет, же болбосо акыретиңе пайдасыз кылып берет. Көрдүңүзбү? Эгерде ушундай кудуреттүү болгон Аллах Тааланын динине кызмат кылып, Аллах жолунда жүрө турган болсоңуз, анда бүткүл ааламдын Роббиси болгон Аллах Таала сизге кантип байлык бербей койсун? Албетте ар бир нерсе себеби менен. Бирок Аллах Таала себепсиз деле жаратып коюуга, себепсиз деле берип коюуга кудурети жетет.